Урматтуу ата-энелер, ага-ини, эже карындаштар, сиздерге мен энем программасы аркылуу кайрылып жатамын. Ар дайым ата менен баланын, эне менен кыздын ортосундагы мамиле ысык жана ынтымак болсун деп, менин энем программасын колдоп кубаттап жатам. Кудайым буйруса ата-эненин батасы 1000 жылдык деп эсептеймин. Менин энем программасынын демөөрчүсү катары сиздерге Москва шаарынан ысык салам жолдоймун. Ушул идеологияны сиздер менен биргеликте кийинки муундарга жеткирүү биздин милдетибиз деп эсептеймин. Арбаңыздар, ардактуу Өмүрзак Азимкулов YouTube баракчасынын көрүүчүлөрү, биздин мекендештер. Бүгүн өнөрлүүлөр байырлаган өзгөн жериндебиз. Дал ушул гүлгө оролгон Асанбай Гранд тойканасына келдик. Дал ушул жерде бүгүн Бердикул аба менен Халиде эжекебиздин 70 жылдык туркулуу тою белгиленип жатат. Ал эми биз бул жерге алыскы Сахалин шаарынан Тынч океандын жээгинде жайгашкан Сахалин шаарынан Бердикул абабыздын бөлөсү Айнагүл эжекебиздин атынан келип отурабыз. Дал ушул жерде азыр той ээлерин, юбилей ээлерин куттуктайбыз. Өзү келе албаса дагы мына ушинтип бизди жөнөтүп, өзүнүн белек бекчектери менен бүгүнкү Бердикул абабыз менен Халиде эжебизди куттуктап, Айнагүл эжекебиз бизди жиберип отурат. Кызыктын баары алдыда, азыр алыстабай туруңуздар бизден. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жакшы балам, жакшы. Той кут болсун. Отура бериңиз. Биз атайын Ош шаарынан келдик. Ооба. Сиздердин тоюңуздар куттуктап коелу деп. Рахмат. Баягы сөз бар эмеспи? Карылыктан коркпо, карылыкка жетпей калуудан корк дейт. Бул нерсе ар бир инсанга насип кыла бербейт. Сиздердин мындай бул ийгилик деп койсок болот. Бердикул ага, сиздин Айнагүл деген бөлөңүз барбы? Бар. Орусиянын Сахалин шаарында. Ооба, Сахалин. Ошол бөлөңүз агамдын ушундай 70 жаш юбилей торколуу тою болуп атты. Өзүм бара албасам да мен ушул силерди жөнөтүп куттуктап коеюн. Менин атымдан кызуу куттуктап коелу деп бизди жөнөттү. Мандайлар жакшыбы? Жакшы. Азыр мына белектерди берген экен. Жакшы болот да анан. Белектерди берип, гүлдөрдү берип. Кет бер. Бакшыбай жөнүнө койбойм десең. Мынанын ичинде калпак бар. Калпакты кийгизип, жолукту өзүңүз салып, Хорошо. Эне кылам, прическа берет. Немеңизге жаап коюңуз, жолуңузга деле. Көңүл да. Атайын берип атса. А мени берип кулга кийгиз билем, мен айланайын. Ана. Ооба. Рахмат Айнагүл артынан. Айнагүл менин кызым болчу да. Ана атайын мынау жолдун алыстыгына карабай, өзүм бара албасам дагы туугандарыма бөлөмө куттуктап койгула деп. Мынау торт да сиздерге. Ушул торту шириндик кылып. Ай, басе. Сүйүнбай. Олтуруңуздар эми өзү сиздерден бир кенен маек алалы. Мына берип койсок болобу? Болду, берип коюңуз. Бердикул ага канчага чыктыңыз ошондо? 70 жашка чыктыңыз. Бирок бир 50-дөй эле көрүнөт экенсиз да. Бунун сыры эмнеде? Жашты жаш кылып сактоонун сыры эмнеде? Биринчи бул генден. Анан үй-бүлөнүн бекемдигинен. Колдон келишинче аракет кылабыз, тамактарды тандабай жейбиз. Анан эң негизгиси көп переживать этип, ойлонбой, бул убагында сыртка чыгарып туруп, элге журтка ак кызмат кылып, ичи жегенден алыс болуп, өзүң таза иштесең, кечинде ойлонбой уктайсың да. Атам менен айтат эле. Атам менен апам экөө тең коммунист да. Сиздердин убагында коммунист болгон, мен да коммунист, анан атам менен апам. Атам раматын көп айтат эле. Балам, таза иште, суу ичсең дагы
нормальный уктайсың дейтиле да. Ошону принципти бекем тутуп, мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеп келдим өмүр бою. Бүгүнкү күндө да иштеп атам. Бирок ошол эмгек жолунда бир дагы жолу бир сом берип кызматка турган жокмун. Бирөөнү кызматка алганда да бирөөдөн бир сом алган жокмун. Ошон үчүн таза иштеп, эл аралап, кээ бир жетекчилер эл чогулган жерге баргандан тартынышат. Биз любой жерге, ар кандай жыйындарга, чогулуштарга коркпой барабыз. Башты көтөрүп. Башты көтөрүп, кеңири сүйлөйбүз, түз сүйлөйбүз, коркпой сүйлөйбүз. Чындыкты айтабыз да. Негизги маселе ушул болсо керек деп ойлойм мен. Баягы турмуш курганыңыздар канча жыл болду? 50 жыл болду. 50 жыл. Канча уул, канча небере, чебере көрүп калсаңыздар керек? Так. Эми эң чоң кызым, андан кийин 3 уулум бар. 14 неберем бар. Бир чеберем бар. Балдар кыздарым бардым, Кудай кааласа, жакшы жайгаштырганбыз убагында. Буттарга турушуп, өзү менен өзү болуп атышат. Көз тийбесин, бардыгы жакшы иштешип атат. Алар да мамлекеттик кызматта иштеп, өз күчтөрү менен эмгек жолун улап кетип атышат бүгүнкү күндө. Демек баягы өмүр бою мамлекеттин жүгүн аркалап, мамлекеттик кызматтарда жүрүпсүз. Азыр эми пенсияда болсоңуз деле иштеп жүрөсүз азыр деле. Жаштарга баягы акыл кеңешиңизди айтып, Ооба, акыл кеңеш айтабыз. Айрыкча мына биздин регион 1990-жылдагы июнь окуясы, 2010-жылдагы июнь окуясында мен болдум да өзүм аралаш. Ошол эң негизги маселе бизде тынччылык болуш керек да. Этностор аралык эч кандай шыр чатакка жол бербешибиз керек. Ошондо 90-жылы Ошто башталып өзгөндө көп адам чыгым болуп калды. 2010-жылы Ошто жана Ошто көп чыгым болду, Жалал Абад караганда дагы. Анан ушуларды баштан өткөргөндөн кийин адам ойлонот экен да. Ойлонот экен. Биз эми баягы аксакал катары районго, шаарга, мэрлер, акимдер келгенде кирип айтканда биринчи кезекте айрыкча Ош шаарына. Биринчи кезекте айтабыз биз. Бул экономикалык, социалдык жана чарбалык маселе чечиле берет. Эң негизги маселе бул жерде этникалык маселени караш керек. улуттар аралык, Улуттар аралык. Ошондой чыр чатак болбош керек. Мамлекет миллиарддаган акчага зыян болду. Андан дагы любой бийликтен бир адамдын өмүрү жогору турат да. Ошон үчүн биз ошондой кан төгүү апарган адамдардын каза болушуна апарган ушундай коогалуу окуялар экинчи болбосун деп тилек кылабыз. Ошолорго үгүттөйбүз, эл арасына ушундый иштерди жүргүзөбүз. мына ушундай патриот, агыш деген агаларыбыз бар үчүн кыргыз мамлекеттүүлүгү бүгүн түптөлүп, сакталып, өнүгүү жолуна келатат деген терең ишенич бар. Гүлидеже келиңиз эми. Сизден дагы жакшы сөз. Халидеже? Ооба. Сизден дагы жакшы бир сөз болсун күйөөңүз жөнүндө, өзүңүз тууралуу. Мындай эменин жубайы болуш деле кыйын болсо керек негизи. Ооба. Бир чети сыймыктуу, бир чети түйшүктүү дегенде, Ооба. Мен өзү Көлдүн кызымын. Көлдөн келгенсиз. Ооба, Көлдөн келгем. Сиздин бул Ошко келип калышыңыз деле өзү бир кызыктуу тарых экен да, история экен. Ооба да. Кандай келип калгансыз буяка? Биякта эжемдер бар эле, 2 эжем. Ошолорго келип анан пединститутка 74-жылы музыкалык училищеге тапшырдым. Андан 1 жыл окуп, анан 75-жылы пединститутка тапшырдым. Ошондо мен 1-чи курска келгенде бияк жигитим деп койсом. 4-чү курс болчу. Анан ала качып кетти да. Ошентип анан баш кошуп калдык экөөбүз. Кудайга шүгүр, жаман эмес, мен жакшы жана чалым айтмакчы 14 неберем бар, 4 балам бар. Өзүм биринчи мэрин фонд ачылганда Майрам Акаева ачканда. Ошондо мен кандидатурамды көрсөтүп, мэрин фондко директор болгом. 24 жыл директор болуп иштедим. Кийин ана Акаевтар революция болгондон кийин
Акаева кеткенден кийин жабабыз дегенде мен жактырбай койгом. Прокуратурага бардым, сотко бардым, ар жерге барып, бирок жаптырган жокмун да. Анткени эмне өзгөнүн балдары окуйт да, Акаеванын балдары окубайт. Ушул азыр эми балдарга билим берүү борбору болуп калды. Азыр ошол жерде эмгектенип атам. Демек сиз мугалим экенсиз да кесибиңиз, Ооба, мугалим. Пайгамбарга кесиптеш. Ооба. Анан баягы Оштун салт санаасына, абасына тез эле көнүп кеттиңизби? Көнөм да эмне кылайын анан 50 жыл болду көнөм да. Азыр Оштук эле болуп калгансыз. Оштук эле болуп калгансыз азыр. Ооба да оштук эле болуп калды. Аяка тиги аркага барсам кайра бияка жанталашып кайра келип алам. Но все равно скучаю по родине. Все равно. Ысык-көлдү аябай сагынам. Ошон үчүн мына баннерге фонд Ысык-көлдү коюп койгом да. Ысык-көлдүн фонунда, Көгүлтүр көлдүн жээгинде. Жакшы. Бул сиздин жаштыгыңыздар экен, Ооба, биринчи сүрөт ошо биздин жаштыгыбыз. Мына кырчындай жаш кез экен юбилей ээлерин. Бирок азыр деле ушундай элесиздер да. Рахмат. Сиздерди көргөн көрүүчүлөр бир 70 дебейт. Кемпир 50 жашта, күйөөсү бир 55 жашта экен дейт. Тең курак эле экен экөө дейт. Рахмат. Сиздер тойго келдиңиздерби? Мына мен кичинекей келиним. Келиңиздер бияка отуруп, жакшы баарлашыңыздар эми чакан. Мен эң жакшы көргөн күйөө балам Сүйүнбай, кел. Сүйүнбайга келиңиз. Ооба. Мына бир тууган кайсиңдим, дагы бир кайсиңдим. Отуруңуздар. Ооба, кел. Ичкеридегилерди чакырыңыздар. Дагы бул Менин энем деген программа. Өмүрзак Азимкулов таанысыздар да, Шибеге деген программасы бар. Иликтөөч, ошол агабыздын программасы бүгүн өзү келе албай калды. Ордуна биз келип, кана бир аксакал келиңиз эми өзүңүз агаңыз жөнүндө бир жакшы сизден сөз болсун. Мен акамдын күйөө баласы болом. Күйөө баласы, Ака 70 жылдык ата урагыңыз бүт болсун, денсаулыгыңыз чың болсун, жеңем менен бирге 50 жаш алтын тоюңуз да кут болсун. Дайым ушундай болуп, балдарды, элди, журтту жакшы бир башкарып дегендей, ушул 70 жылдын ичинде 50 жылдыгында толук иштедиңиздер. Мамлекетке, элге кызмат кылдыңыз, дагы деле кызмат кылып атасыз. Мындан кийин ушул денсаулыктуу болуп, балдардын, неберелердин, чеберелердин алдында ак батаңызды берип аман эсен жүрө бериңиз. Денсаулыктуу болуңуз. Кана эже, келиңиз. Сизден жакшы сөз болсун эми бүгүнкү той ээлерине. Бул бир тууган кайсиңдим. Менин агам. Биз бир уул, эки кызбыз. Эң чоң акем. Ушул акем эмне десем эми мына баардык өмүр жолдо иштеген иштер бар айтылды. Бирок үйдө тастыкты анан чынықты өтө жакшы көрөт. Дайыма чын сөйлөдү. Болгонун болгондой айткыла. Оюңарды ачык айтып, туура айтканга жетишкиле деп биз ушундай мектепте окуган кезибизден тарбиялаган. Анан өзү математик мугалим эле. Анан бир эле мен эсимде калганы, мен ырдай албасам деле аракет кылып кычкырып ырдай берет элем. Ошондо чакырып туруп, беке сен ырдай албайсың, сенин де ушун жок, жакшы эмес, башка ортактарыңды бузуп атасың деп айтты да. Ошол сөз мен өтө эсимде калып, анан мен мындай болбойт экен деп калгам. Чыгылса биздин эже ордуна дагы кийим кечемен берип, студент кезинде барып, кийим кече алып берип, мындай кылгының мынтип жүргүнүң деп өтө мындай кандай десем, Камкор ага беле? Камкор. Биздин апабыз ушунчалык дайындайт эле агама. Турмушка чыкканда дагы барып, кандай болуп атасың, жакшы болгондо мен кантип тиричилик кылып атам, баардыгынан кабар алып, ушундай кылат эле да. Анан көп нерселерди айтып берсем, сенин акең кыздын немесин кызматын аткарчу экен дейт эле да. Мына ушундай мен агама каалоорум денсоолук, өмүрүңүз узун болсун. Ушул жеңем экөө эле мына алтын той болуп атат. Мындай уул кыздарынын, неберелеринин зат сыйын көрүп, бактылуу, кадырлуу, жойлоштуу карылык беришин Алла Тааладан суранам. Айткан кабыл бар, кабыл жакшынакай той берип атышат, ушунусун жакшы өткөрүп алышын тилектешмин да. Мына келиниңиз деп калдыңызбы? Жок, ана мен. Эже келиңиз эми. Ана кызды чакырып койгон.
Эже келиң эми, келини катары кайненеңиз тууралуу, кайнатаңыз тууралуу жакшы сөз сизден болсун. Келиңиз. Бүгүнкү баардык калоо тилектерге кошуламын. Мамам менен папамдын 50 жылдык юбилей баш кошконуна 50 жылдык, папамдын 70 жылдык жашын эле мамам менен папама ден соолук, биринчиден бекем ден соолук, узун өмүр, биздин төрүбүздү ысык чайыбызды ичип, төрүбүздүн көркү болуп жүрө бериңиздер. Биз сиздер менен сыймыктанабыз. Рахмат. Эми кайненеңиз кандай кайнене? Анча-мынча кайненелик кылып коебуз сизге? Мамам ачык, аябай ачык. Бир жактан калтырбайт. Финансыдан жардам берет. Канча керек болсо берет. Ана. Кайненелик мамилени көрө элекмин, апа катарында эле Сый урматта. Эми баягы Бердикулова 50 жыл бул айтаргасан, чынында жарым кылым убакыт. Баягы үй-бүлө курушта азыркы статистикалык маалыматка таяна турган болсок, үй-бүлө кургандардан бул үй-бүлө бузулган өтө чоң болуптур да. Эми бул үй-бүлө сакталып калыш үчүн, ушундай бактылуу үй-бүлө болуп сакталып калыш үчүн эмне кылыш керек? Эркек болобу, аял болобу? Үй-бүлө жакшы сакталыш үчүн эки тараптан калыс болуш керек да. Калыс болуш керек, анан кийин ар бир үйдө казан аяк кагышат. Чыр чатак болот. Ошого чыдашуу керек. Анан кийин кээде мен учпай коем, кээде ушу келинчегим учпай коет. Андан кийин сагыныч ар кандай иштеги чыгып кетет. Анан адамдагы эң жаман касиет, мен айтам, үй-бүлөдө эмес, жөнөкөйдө деле адамдагы эң жаман касиет кекшилдик да. Кекчил адам эч качан өнүгүп өспөйт. Анын бала чакасы деле жакшы болуп кетпейт. Бизде сөз бар, ушу түштүктө. Ушул адамдардын айрыкча мына чоңдордун деп кой, жетекчилердин алды аркасы кегил болуш керек. Ошону биз принцип туттап анан иштеп атабыз. Анан иш болгондо деле адамдар менен жумуш үстүндө кээ бир кемчиликтер боюнча жакшы жаман айтышасың, бирок аркасынан бул туттабаш керек да. Кек сактабаш керек, Туура эмес кызматтан алып койсоң, эртең сен автобуска чыкканда жакаңан алат да, сен мен туура эмес алгансың деп. Ар бир адам эми амал деген көрүк эмес да. Убактылуу нерсе. Иштен түшөсүң. Убагында чамгарактап жүргөн менен эртең эле эл катарында эл менен чогуу болуп каласың. Ошон үчүн элден чыкпаш керек, ичпейли болуш керек, калыс болуш керек. Чындыкты айтып жүрүш керек. Ушундай деп ойлойм мен. Эжеке айтсаңыз, эми Бердикулова сизге жолдош катары кандай баа бересиз? Кандай жолдош болду сизге? Аябай жакшы. Жакшы, мен эч кем кылган жок, эчтекеден кем кылган жок. Мен ыраазымын. Көлгө жылына канча рет барчу элеңиз? Азыр канча барып калдыңыз? Мен бара Төркүнгө. Бара берем. Канча болсо да жибере берет. Жибере берет. Жибере берет. Анан мынча күн кал, мынча күн жат деген чектөөлөр жок ба? Жок, андайлар жок. Эми баягы музыкалык окуу жайда окуп калдым дедиңиз, бир оон созбойсузбу жаштыкты эстеп? Жок, азырындай кылайлы балам, мына мен балам. Балам сүйлөп койсун. Милициянын подполковниги Султан Сталбек Бердикулович. Мен үй-бүлөдө чоң улуусуз окшойсуз. Мен үчүнчүсүмүн. Эң чоң эжебиз бар, анан Миргүл эжебиз, акебиз Медер, Россияда азыр Москвада. Андан кийин менден кийин кичинекей да укам бар. Ата энеңизге бир жакшы каалоо тилек болсун. Сизге кандай тарбия берди уул кыздарына? Жакшы тарбия берди. Куттуктап, ушул юбилейлерге куттуктайбыз. Рахмат. Мына коноктор да келип баштады. Нары бияктын карындашы, нары мен. Кел, саламатсызбы? Сүйлөп койсун. Отуруңуз эжеке, келиңиз. Немеге? Сюрпризге чыгып Биз жөнүндө эң жакшы билген ушул эже деп сизди атайын күтүп отурду эле, келип калдыңыз. Отура бериңиз эже, отуруңуз.
Эми бүгүнкү той элleri жөнүндө, досторуңуз, агаңыз жөнүндө эмне сөз айта аласыз? Булар жашоодо кандай инсандар? Биринчиден агамды бүгүнкү күнү менен куттайм. Өмүрү узун болсун, ден соолугу болсун. Дайыма дагы Даля болсо алдыда Кыргызга чыгам. Жетекчи болуп жүрө берсин. Аябай аксакалдардын акылдуусу, мээримдүүсү, билимдүүсү менин агам. Бул эки агам менен Халида досума. Булар да биз үйрөндүк десек болот көбүнесе. Элге кызмат кылган, сой адамдар негизи. Булардын элге кылган кызматы өтө бийик. Көп жылдап Кыргыз элине кызмат кылышты. Көп сыйлыктар алышкан. Уул кыздарды тарбиялашты. Небере чеберлер тарбиялашат. Баардыгы өзүнүн ордун тапкан. Элдин арасында кызмат кылып атышат. Баардыгы биз ушул агам менен Халида досума сыйынтанабыз. Булардан үлгү ала турган адамдар. Бул элге үлгү. Куттайм да бир жолу. Рахмат. Неме балам, мына экинчи кайсың деп. Жакшы. Кайдан көчкөн келеди? Эже саламатсызбы? Саламатчылык. Бул бүгүнкү той эллерине жакшы куттуктоо сөздөрүңүз болсо арнап кетсеңиз болот. Майлы. Неме мен акам жөнүндө айтсам, акамды бүгүн бактыңыз эми, акам тактуу жердин баласы. Атам азыркы айыл өкмөт деп кое берейин, илгери 5-6 айылды башкарган управляющий болуп иштеген. Азыркы айыл өкмөттө эле болгон да. Анан эл башкарган адам эле. Апам жөнүндө айтсам болсо, апам айылдагы билерман адамдардан, аялдардан эле да. Анын колунан да келет эле, тилинен да келет эле. Шырдык жасайт эле, көйнөк тигет эле. Айылдагылардын баардыгы апам аты ажар эле да. Атчы, мына эмне кылайын деп келип кеңеш сурап кетишет эле. Акылман аял эле апамчы. Анан кийин ошол атам менен апам ошондой акылман болгондон кийин андан дагы сөзсүз акылман акам. Баягы атанын уулу дегенде акам дагы чоң иштерде иштеди, акимге чейин барды. Ошто иштеди, өзгөндө иштеди, акимчиликте иштеди, мэрияда иштеди. Ошентип эл оозуна алынган адам акамчы. Анан ушу акам менен жеңем ошо бүгүнкү торколу той менен куттуктайм, экөөнө ден соолук каалайм. Ушу биздин таянар тобуз акам. Биздин пешенебизге бар болсун. Акамчы эч оорушпасын жеңем болсо. Тең Куда кааласа чебери көрүштү. Кыбыра көрүшсүн. Ошону каалайбыз акам менен жеңемечи. Анан Куда кааласа неме болсун, ошо 100 жылдык, 90 жылдык юбилейинде дагы ушинтип чогуу отуралы. Рахмат силерге дагы. Бул жак ким болот? Тааныштырып кой. Бул жак Абжем. Абжебиз. Мындагычы. Биздин атабыз менен Абжемдин апасы бир турган. Ошондой. Келиңиз эже, бүгүнкү Бердикуловага той элерине эжебизге. Не демекмин? Мына биз айтып кеткендей, биздин таянар тобуз да. Иш таржымалдарын бардыгын айтып кетти. Кудайга шүгүр. Башы көрүнгөн адамдардын бирөөсү, мен өзүм тайкем дагы эл башкарган адам болгон, Козу деген. Ошол Козу менен мен апам бир тууган. Анын эки туугандардын балдарыбыз биз. Тагам айтарым, эми ден соолугу чың болсун, алтын башы аман болсун, ден соолугу чың болсун, оорубасын. Ушул Казиңем экөө тең барып байбайбычы болсун. Тапкан балдардын баардыгы ыймандуу, ыстуу, бешиктүү болуп, ошолордун жакшы чайларын ичсин, неберелердин, чебирелердин, аз кезер чөбөрөлөрдүн тамактарын ичсин, ден соолук берсин, оорубаган ден соолук берсин баардыгына. Рахмат. Узун өмүр жаш берсин. Эми дагы Айнагүл жеге дагы бир жакшы каалоо тилектесиздер болсун деп Бердикулова. Эми оğlum Айнагүл эмди кыргыз биздин чүчүктүн тили менен айтканда Парпаңбай да. Парпаңбай ак көңүл, ак ниет, бизди үйдө жүрүп чоңойгон эң туугандарыбыздын бири ошол.
Сахалин деген жердин түбүдөн. Катуу Кыргызстан, Япония мындай карасаң көрүнүп турат. Ошол жерден атайын заказ берип силерди ушу бизди еврейди бир тартып койгула деп жибергенине чоң ыраазычылык билгизем. Алла Таалам өмүр берсин. Эч качан жаманчылык көрбөсүн эки дүйнөдө. Ушул өзүн Алла Таалам өмүрү менен пейилине береке берсин. Эч качан ушу толсо бөксөрбөсүн. Чайпалса төгүлбөсүн. Узарса кыскарбасын. Менден өзгөндөн сиздин жибилердин атынан жалындуу салам. Рахмат, бар болуңуз. Эжеке, сизден. Айнагүл, чоң рахмат, садак болуп кетейин. Орыстар айтмакчы, я очень рада. Большое спасибо, что поздравила Акень с юбилеем и с нашей золотой свадьбой. Я тебе желаю самое-самое крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы твои дети, внуки все тебя любили и уважали. Большое спасибо, Айнагүл. Сиздер да бар болуңуздар, 70 жаша жашаңыздар, жылкынын этин ашаңыздар, 80 жаша ашаңыздар, серкенин этин ашаңыздар, токтунун этин ашаңыздар, 90дон аша жашаңыздар, буранын этин ашаңыздар, буйруса 100дү жашаңыздар. 110 жашка чыкканда мына ушинтип жакындарыңыз менен бирге болуңуздар. 120 чыкканда эмне болсоң ошо болуңуздар дейт го. Улайым ошол жаштарды берген болсун Кудай Таалам. 100 жашта да ушинтип келип тартууну Кудай Таалам насип кылган болсун, бар болуңуздар. Той башталып алдында турат. Мына өзгөчө кооздон, баннерлер менен коноктор бирин-серин келе баштады. Бак, коноктор негизи 5ке чакырылганбы? Жок, 6га. Кыргыздын 5 дегени кеч деген дейт. 5ке чакырсак кеч болот. Анан тоюбуз жакшы баштап алыңыздар, оорубаңыздар. Ушинтип эл жүгүн аркалап, бапырап үй төрүндө балпайган чоң ата болуп, чоң эне болуп, уулдан урмат, кыздан кызмат көрүп жүрө бериңиздер. Ден соолукта болуңуздар. Бар болуңуздар, Рахмат.